Бүгін мен жана Кожобек Рыспаев биле Ошерекенин сөзүн угуп калдым. Биз саясий элитабыз, бул жерде саясий элита турат депчи. Атамбайдын айткан сөзүнө чалап айтпадыбы? Ошол боюнча бир айткым келет. Чимкирик деп айтты деп. Мен чындап айтканда Атамбаев туура эле айтып атпайбы, чимкирик депчи. Анткени Атамбаевдин бир убакта силер Атамбаев силердин атаңар болгондо. Атамбаев силерди түзгөн, Атамбаев силерди алып келген. Атамбаевдин бийлигинде келгенсиңер, Атамбаевдин айтканын кылып келгенсиңер, бир дагы сөзүн аңыртпай. Мына бүгүн Иса Өмүркулов бүт баарыңар тең чыгып алып туруп тигиндей мындай деп сүйлөп атасыңар. Эми чындап айтканда Атамбаевди ошо президент болуп турганда айтсаңар болмок. Чындап айтканда бул жерден баягы биз саясий элитабыз деп, силерге саясий элита деп ким ат коет, ким наам берип атат? Өзүңөр эмне эле ушундай бир качан болбосун эле шылдың болуп эле ушу бечара болуп эле жүрөсүңөр я. Саясий элита деген бул силер өзүңөр түшүнөсүңөр, саясий элита деген бул эмне экен, ким экен? Жана араңарда 10 классы бүткөн отличник жанагы эменин эл картынын отличниги бар, генералдар бар. Отличник деген наамды, генерал деген наамды бул акчага сатып алса болот, депутаттык мандатты сатып алса болот. Силер депутат эч качан политик болгон эмес. Политик бул деген мамлекетке иши өткөн, иши эмгеги сиңген, принципиалдуу, ушундай бир күчтүү инсандарды вот саясий элита деп айтса болот. Ошонун ичинде мына өзүңөр эле колдобой койгон Өмүрбек Текебаев, вот саясий элита булар деген. Чындап айткандачы эч качан сынбаган кишилер. Жусуп Абдрахманов, Разаковтар булар деген вот саясий элиталар. Силер кимсиңер алардын астында? Өзүңөр эмне ушунчалык ошондой кылып туруп өзүңөр наам берип? Силер чындап айтканда мамлекетке зыяндан башка эч нерсе алып келген эмесиңер да. Араңарда бир 10% бар, бир 10 жакты бир 20га жетпеген бир депутаттар бар, мындай чынында действительно иштеген. Калгандар баарыңар тең эле бүт акчага келип алгансыңар да, чындап айтканда. Бир же А деген тамганы жазалбаган бир бечаралар, жетимдер, бир уурулар, алдамчылар, мошенниктер бир чогулуп алгансыңар да, бир эптеп эле бирдеңке болуп. Кыйын экенсиңер, элита экенсиңер. Мына азыр сокеге айтпайсыңарбы? Жанагы акыйкатчыны шайлап атканда, жанагы көп нерселерди баягы правительствону шайлап атканда ошондо мындай тике туруп айтсаңар айтат элек да, силер действительно элиталар деп туруп. Анан каяктагы бир каттаякта бир болбогон бир шайка чогулуп алып туруп биз элитабыз деп чындап адамдын кускусун келтирипчи. Бул сөз жалаң эле депутаттарга эмес, эми бул деген эмеге деле өкмөткө да тиешелүү да. Өкмөт деле эч нерсе силер эмне кылдыңар чындап айткандачы, эмне кылдыңар Кыргызга, кыргыз элине, бизге мисалы үчүн. Биз жөнөкөй эл чындап айтканда эптеп эле өзүбүздүн ишти кылып келиппайбыз. Мына бизге жолду кылып бергиле, светти өз убагында бергиле, налогду жакшы реальный кылгыла. Биз өзүбүздү багабыз чындап айткандачы. Ушу бүт баарыңар тең президенттен баштап өкмөт, депутаттар кеткилечи чындап айткандачы. Ушунчалык бир жиркеничтүү чындап айткандачы, чимкириксиңер чындап айткандачы. Атамбаев туура эле айтат. Анткени сенин атаңар да, атаңар ата билет да баласы кандай экенинчи. Атасы эшегине жараша тушагы деп коет, мына чындап айткандачы. Атаңар айттыбы чимкирик деп, значит чимкириксиңер. Аны биз айткан жокпуз, силер колдогон атаңар айтып атат. Эмне мынчалык мындай ушундай бир адамды жиркентесиңер ушунчалыкчы. Такыр ушундай бир туюңар тигинтип жүрөт. Сокеңер тигинтип жүрөт, мен деген 10 миң кылса 11 миң кылып берем. Ошолорду айтпайсыңарбы жана? 25 миң кылса 1000 кош, 1000 сом кош берем деп мен ылыктанып турганда. Качан болбосун бир куру сөздөрдү бир качан болсо өтүп кеткенден кийин эле бүттү мындай тигиндей жаман, бул жаман, тиги жаман. Убагында айткыла чындап айтканда. Убагында критикалагыла, эч нерсени өткөрбөгүлө, принципке тургула, талкалагыла бардым тең. Эртеңден баштап өкмөттү кетиргилечи отставкага, чындап айтканда действительно элита деп айталы. Колуңардан келбейт да. Туй сүйлөдү, бирөөңөр унчу калдыңарбы? Бирөөңөр да айткан жоксуңар. Мен оюнча Сурабалдиев айтты да, дагы канча бир-экөө депутат кошулуп айтты. Калганыңар унчукан жоксуңар, анткени ал деген сокенин досу же эмнеси, кудасы бирөөсү да. Матра интергешнси деп албайсыңар. Акыйкатчыны шайлап атканда, ба телевидениянын эмесин, тиги наблюдательный советин шайлап атканда, эми чындап айтканда конституцияны оңдоп атканда, мөңгүнү берип атканда, ошондо каякта элеңер, чындап айтканда коркоксуңар да, чындап айтканда.
Мен түштүктө бир досум бар болчу дедим, дагы эле бар, жакшы, ал жакшы досум бар. Бирдемке болсо баягы өзүнүн сөзүнө тура албаган адамдарды жетим деп койчу да. Чынында айтканда жетимсиңер ай. Вот жетимдер десе. Аман болгулачы, кеткилечи айланайын, кеткилечи чынында айтканда, действительно тажаттыңар элди.